Ошондо мен үйүңүздөн урдап кеттим. İstiniz alın ya, ketelim. Koy, etmeli koç, koy. İşte mi? İşte de, конечно. İt aldınız bu dedi, kaldı mı? Bundan. Yok ya, kaysı it desen maşinaga bayla koydu bir itti. Ha, çıkıp karasan maşinaga bayla koydu. Ana ушул бала албасана ким алат? Ушундай кыласыңар дайыма. Мен бул жерде иштейм да. Дайыма келип жерге коюп койсоңар, же номериңер жок. Кичине бир жерге номериңер жазып койсоңар болот да. Мен кирип чыккан сайын. Кандай? Залга келебиз дейм. Ой, залга келсеңер, хотя бы ой жерге номериңер таштап койгула да. Мен эмнеге коюп койсом, сени тосуп койгон жокмун мен турам. Тоспосоң да дайыма мен бул жерге келем, силер келип эле коюп аласыңар. Ооба, мен ушул жерге коюшум керек. Нар жака койсоң деле болсо. Силер ошол жака койгула будан кийин. Хорошо? Кечирим сурап адам кошо. Тарттасыңбы? Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана Сейт Продакшн YouTube каналдын көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан Илмек Шоу программасы. Бүгүн буюрса, спорттун ММА түрү боюнча мыкты мушкер Алтынбек Мамашев мырзаны тамашага салабыз. Азыр бизге Симба деген красавчик иттин жардамы менен Алтынбек мырзаны ыңгайсыз абалга салабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, Илмек Шоу программасы. Кеттик. Пожалуйста, бұл эки кызды чайнап койгонда бул ич. Качанбы? Бизге ориентировка келди. Эки кызды чайнап. Машинама ким байлап койду аны? Билбейм да ошону. Сен машинаны ким байлап? Билбейбиз да. Мен билгенде могу байлады демекпиз да эне. Атың ким сен? Алсын. Алтынбек. Алтынбек ал. Чечип берем мен. Жок кой. Сен ден соолугуң керек. Я. Кантебиз? Туруп тур азыр биз зона кылдык. Тияктан кутурган ит деген эме келип атат да бизгечи. Аны сен азыр иштеп аласың. Деп жесе ташаш керек эле да бул. Жок, эми мүмкүн да. Айбыратам. Ар кандай болот да эми ит менен атка ишенбе. Бизге ориентировка келди, ушундай депчи. Азган сайын шапка чыгып кетеби. Я кой, иним. Рисковать этпе. Кой, иним, мындайраак туруп тур азыр, хозяин. Көрүң, кулактарын селтеңдетип эметти. Мындайраак туруп тур. Мүмкүн. Таза эле. Жок, мүмкүн да. Мына ит мисалы үчүн итти каппайт деп болбойт да. Мындай болуп тур да. Туруп турабыз, хозяин келсин. Хозяйкасы теги өзгөндөн келатат экен, өзгөнгө кетти деп бул итти өзгөндөн алып келишкенби? Эмне? Жаш баланы чайнап койду. Жаш баланы чайнап коюп тур. Азыр бу жерде жалып болду экен. Бирөө чаласың. Мындайраак турчу. Алысыраак тур. Мындайраак туруп аласың мени. Атың ким? Алтынбек. Акшем ушинтип. Сен машинаң бе бул 70. Бул сен саат канчаларда келдиң эле бул жерге? 6. 6:30. Залга келем. Жо сен келсең мунун байланганын көрдүңбү? Жок. Мен машинаны токтоп кирип кетсем, балдар келип айтты, байлап койду депчи. Салам алейкум. Байлап кой. Залга кирип кетсем. Жок, машинага. Келатасыңарбы? Я. Алло. Эми азыр бошотуп ийсек, анан кийин да бирдемке болсо биз жоопкер болуп калабыз да эми. Туруп тургула эми. Оона машинаны өткүп турам. Эмне кылыптыр? Да, сүйөм.
Эми шерсть иштеке болбосо керек. Астында жанагы мосттун башында карасаң ухоженный элет экен мыночу, а? Ооба, брат, ане буну иштебейт бул. Жок, эми итти иштебейт деп болбойт да эми. Итти иштебейт деп болбойт. Кой. О, машина. Алысырактан бас. Иним по-любому алысырактан бас. İşte. Тиштеп коюшу мүмкүн, иним. Ит да. Мындай басып өтөрүлмү? Рисковать этмей жок, жигиттер. Рисковать этпеле койчу. Evet bırakın. Жок. Эми ошончо бүрөн. Sikimit. Oğlan yeniki. İştebeyt mi lan? Nege işteyip de ona komşum arız yazdı bunun артынан. Kudurup ketken iti dep milisiyaga arız жазып, bunu жоғалтып. Бизге ориентировка келди да, ошондой деп келди. Bu itiniz kuturgan емес. Kuturup tur деп азыр эми мага комшум мага жалып кылып атат. Bu it kuturgan ошончо менин кызымды тиштеди депчи. Ой, муну ажелден бери издеп атам мен. Kuturgan емес bu. Kuturgan эмеспи? Анан эмне? Kutursa biz tursak taşlayt bu vatan. Жок, бул анан эмне тиштеп атат? Бул баягы кичинекей, я. Çijoy çiштейт да. Муну балам үйрөткөн, күйөөм үйрөткөн. Анан мен өзүм неме кыла албайт болчумун. А чужой адамдарды мен неме кылбайм, күйөөм менен балам чечет муну. Onda точно kuturup. Мен эме кыла албайм. Алысыраак тургула, алысыраак тур. Бу итти тиштеп деп ана карасаң, оздордун немеси. Az men çiштей барсам. Ошо кошунамдын кызын тиштеп алып, ол арыз жазып, муну жоготуп коюп атпайбызбы биз? Эме, алтын, рисковать этпеле койчу, кой. İşteytteysmi? Иштейт да. Иштебейт дейсиңби? Силер бул каяктан келип калды силерге? Азыр биздин мына неме кээ бир милициялар ошо кыз арызданган экен эле, ал милиция барып туруп, сиз атайын качырып жибергенсиз итиңизди деп атат. Мүмкүн да эми ар кандай эме болушу мүмкүн Менде да. мисалы күнөө жокса, Силерге залга келебиз тренировкагачы. Анан Мен тренировкага келип машинаны коюп кирип кеттим. Кирип кетсем анан балдар ит алдыңызбы деди. Балдымы? Мындан. Жок, кайсы ит десем машинага байлап коюпту бир итти. Анан чыгып карасам машинага байлап коюптур. муну мен азеттен бери издеп жүрөм. Азыр ана комшум чоң эле каты не? Жок, мына байлап кететин ери. Мен билбейм, ошол болсо. Ит сиздикиби? Ит меники. Бизге чай сүзгөр да курса башты. Ит меники, силер токтоп тургула. Азыр мага тиги эме жанагындай кылып атпайбы жалып, кошунамчы. Бул итини атайын эме кылды деп. А балам болсо ит жоголду. Райондон, Оскар районунан келип атат бул. Азыр милициялар мага эме кылып атабы? Бизге ориентировка берди да, ошол жактарда ит эме болуп калса, эки эмени чайнап коюп туруп кутурган ит болушу мүмкүн. Карагыла деди да. Меңиз келсе, уулуңуз келеби, ким келет дедиңиз? Күйөөңүз келеби, келе турган болсо, аластагы биз менен эмеге барасыз. Бөлүмчөгө барасыз, ошол жерден сүйлөшөбүз же. Тура да, турабы? Бирок мына бала уурдаган. Мына бала уурдаганда, значит. Бул балам эмнеге уурдайт эле? Ой, неге ушун мына бул жизнь мындан тип машинада эме болбойт да? Күнөөсүз адамды шап күнөөлүп. Ит уурдай турган жигитке окшоп атабыз сизге. Анда бирөөгө келип доомат койгонуңуз токтотуңуз деди. Колдарынан көрүнүлөт. Мына болбосо ким байлайт? Мына барды. Койгон адамды уруп алып коебу. Жок, анда эмес. Өзү коркот экен мына итинен. Өзү коркмам, мен айтып атам да, мен корком. Жанымда балам баягындан. Азыр жок, кошунам айтып атпайбы, силер специально качырып ийдиңер деп. Биз качырып ийгенбиз. Биз издеген жагыбыз болгон жок. Эми так получается, анан кайтып, но сен машина. Сиз реально барганда мен милиция болгон. Мен азыр балама чалайм, баламды кел дейм. Ооба, макина. Жок, бирок бул баламды даныйларын алып калгыла. Бул баланы даныйларын алып калгыла. Себеби дегенде ал Эже. İstiniz alın hem ketelim. Жок, бирок бул баланын даныйларын алып калгыла. Себеби ал
бар атасыз ушунда урдуп алды. Машинаның ортасы ушундан көрөм, менен кимден көрөм? Сразу сен онда бир жерден урдуп алып келип байлап кой. Силер урсаңар. Анан ушул бала албаса анан ким алат? Бирок даныйларын алкаңыз сизден суранычы. Жо өзүнөн деле сураң, мисалы үчүн алган жокмун деп атпаймынбы? Албаса анан кийин бул баланы Мен залга келип, жерге коюп, бирок мына жерде жок эле мен келгендечи. Анан кирип кеттим, залга кирип кетсем, балдар келип, "Не, братан, ит алдыңыз бе?" Адеттен бери жок бул итим. Мен саны 6-да келгем, 6:30-да келгем. Азыр саат канча болду? 21 болот атпайбы? 6:30-да залга келгем, 2 саат, 3 саат түрмөккө калам да мен. Анан келсем, балдар айтып калды, ит алдыңыз деп калды. Анан жок, ит кайсы ит алам дедим, түшүнбөдүм да. Анан ит байланып турат машинаңызда dedi. Анан чыгып Машина сашына Я аз бошотосуң мына. жок, азыр эси келсин. Ака чай içүүбүз керек да бу. Сен туруп тургула эми аны. Мен урдап алып келип байлап. Бул өзү кымбат балуу ит, Муну мен издеген жерим калган жок. Сиз аз каяктан издеп келдиңиз? Биз бүгүн полный обедтерден бери ким байлап кетиши. Кимге кызык? Аз Ким турат? Кимге кызык? Сен инипинилериң жокпу да байлап кое турган? Олор байлап. Я. Олор байлап мен Жана таң калыштуу болуп атат да, бул өзүнөн өзүнө келип кантип байланып калат. Сен машина, ийми сен машина. Жерде бир кыз ойноп атып, бир жаш бала ойноп атып билемедичи. Билеп аткан экен. Ыйлап? Ооба. Ошол бала байлап кетип калган болчу. Менин жаш балам жок, менин балам деле. Мындай. Сен спортсмен белең, а? Я. Мен бул урдай турган баладай деле көрүнбөйт да, урдабайт да бул жигиттер. Калган да спортсмен болсо. Итиңиз не кылам? Иттим не кылсын эми бул балдар. Ошондо кимди уруп тутам мен? А биз полный көрөт боюнча үйүңүздөн урдап кеттим. Бул тошуна кутурган мынаучу. Карабайсыңбы, суга жатып атат. Кызыйт да. Дене кызыйт. анан Шуганда ошол кызыйбы? Дене кызыйт, оздон шилекей куюлуш керек. Бирок шилекей куюлбайт. Астына байланып турса. азыр балам келсин, жо сиз баары данныйын алып калышыңыз керек да. Ой, эмне болдуң, Бартын бир басты. Не болду? Ой, мына ит. Сейтиңби болсун? Бул жоголуп кетти эле. Адам иште. Азыр алдагы ана бөлүмчөгө айдагыла, алсыраак мындайрактан баскыла. Алдагы бөлүмчөгө бар. Машинага сал да жөнөй бергиле үйгө. жөнөбөйт. Эже, жөнөбөйт, бөлүмчөгө апарасыңар. Бөлүмчөгө апарасың. Машинаңа салып туруп тур. Машинага сал турганда. Машинаңа сал. Машинага салып тур. Фамилияң? Алтынбек. Фамилияң? Мамаш. Мамаш. Неме, жолдош милиционер. Телефон номерин берип коесуңбу? Уксаң, чындыгында как тиги жалып кыла берсе бул күбө катары өтүп коёттур. Балким өзү уурдап алгандыр, бирөө алып келген. 0555. Азаңда да. Биз ошондой эле текшерип коймой. Билесиң да. Бөлүмчөңүз кайсы жакта? Биз ошол жака бара берели анда. Чогуу барабыз. Азыр бизге ориентировка келип, биз ошого келип отурабыз бергечи. Сиз бөлүмчөгө барасыз. Мен бул баланын телефон номерин алып алдым. Сен атың ким эле эне? Бекболот. Бекболот. Силер дагы ошо эме кыласыңар да. Чогуу. Жок, силер барбайсыңар. Силер эртең барасыңар. Эртең бул эженин немеси болуп турган болсо, ит жөнүндө мындай проблема болуп кала турган болсо, мен силерге чалам. Эме кылса барасыңар, Атың ким дедиң? Алтынбек. Алтынбек, Алтынай деген кошунамда ажылдак да, эки неберемди тиштеди деп, эми тим эле эмени чыгарып атат да. Ошого Макул эже. Сиз эме кылса азыр биз менен чогуу аласыңар. Болуптур жигиттер. Рахмат. Алла сизге. Болуптур. Алтын, телефонуң өчпөйт, Эметкенде Меники машина. Силердики машина. Неге ушундай кыласыңар дайыма?
Мен бул жерде иштейм да. Дайыма келип жерге коюп койсоңор, же номериңер жок. Кичине бир жерге номериңер жазып койсоңор болот да. Мен кирип чыккан сайын. Кандай? Залга келебиз дейм. Ой, залга келсеңер, хотя бы ой жерге номериңер таштап койгула да. Мен силерди күтүп дайыма ушундай кыласыңар, андай эмес да. Билеттерден койсоңор эми силер дагы шайлып туруп, жоло түшүндүрүп койгула. Кандай түшүндүрүп коет сен ишиңи? Не болду сага? Койсоңор чоңуз, Койбойм. Кандай чыксаңар ошондой чыгып алга. Келе кандаш чыгып кетет. Жок. Жок. Ала албайм. Мен дайыма күтөмбү, силер дагы күткүлө, пожалуйста. Жок, эми ол туура эмес да, чынбы? Хотя бы кичине бир жерине номериңерди коюп койсоңор болот да. Каерде иштесеңиз? Жок, Неге? Мына ушул жерде иштейм. Мен эмнеге коюп койсом, сени тосуп койгон жокмун мен тура. Тоспосоң дагы дайыма мен бул жерге келем, силер келип эле коюп аласыңар. Ооба, мен ушул жерге коюшум керек. Нар жака койсоң деле болсо. Силер ошол жака койгула будан кийин. Хорошо? Кайра болуптур дейсиңер дей. Болуптур, башка жакка коебуз, кийин алып коебуз да кетип. Жок, ала албайм, күткүлө, мен да туруп турам. Кантип чыксаңар ошентип чыгып кете бергиле. Серге именно вообще сен коюшуң керек эмес. Ооба, мен коюшум керек. Анан сен коюшуң керек банан. Же ошончолук эле күтөй болуп кеткенсиң. Алып коюп жүр. Жок, албайм, жок. Досуң үчүн берип кой, бос. Жок. Досуң өзү кечирип сурабайбы? Досуң өзү неме кылбайбы эмне? Дайыма ушундай кылат, Кандай дайыма? Мындай. Мен постоянно нар жака коем. Дайыма эле ушул жерге коесуң, мен ушул жерде иштейм, күнүгө келип ушул жерде күнүгө турам. Жок, анам не досуң сөгүнүп атат, Жок, досуң неге сөгүнөт? Чыгып кетели дедик, тура. Туура. Өзүң баштадың, тура. Мен эмне кылып баштадым? Мен просто айттым, а при чём тут он? Силер сөккөн жоксуңар, ол өзү сөгүп атпайбы? Жок. Болду кылгыла эмне? Жок, эч кандай болбойт, Неге болот? Кичине кечирим сурап, адам кошо. Башка таваза талбай. Мына браталар ишлеринде Кандай ойлор кетти негизи башынан баштай эле ушул окуя башталгандан баштап? башкача эле бир ойлор болду, түшүнбөксүз элечи. Мына итти байлап коюптур, анан келип мына эже сен итими урдап кеттиң деп эле анан. Ыңгайсыз болду? Башкача болду да. Азыр мына милиция турат бул жерде, анан чындап эле бирдеке болгон окшойт деп турдук да бизчи. Мына ит кабат экен деп, кутуруп кеткен экен деп анан. Кайра иттер кетсе, мына кыздар келип эле. ордубузду алып Ооба. Алты Мен эмнерди иштейм деп элечи. Суроода эгер мен машинасын тосуп коюп койсом майлы эле. Өзүндө турат, мешайты жок элечи. орун талаштыңар да силер, биздин орун дедиңерби?
Негизи ушул кыздар азыр албай койсо кандай жол менен чыгып кетейин деп аттыңар эле Бекболот экөөңөр. Мени кой берип. Бекболот алсам да чыгып кетейин деп аттым. Негизи жакшы эле, бул эми капкан. Мен айдайын деп атканда мына кой бербей койдум. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Сейт Production YouTube каналдын көрүүчүлөрү, мына бүгүн кезектеги спортчу, мыкты спортчу, мыкты мушкер Алтынбек Мамашев биздин Илмек шоуга илинди. Кандай болуп илингенде кандай сезимдер болду? Баша болсо керек же капканга түшүп атамбы деген. Вообще ой болбоду. Ой кетпеди. Мында ит байланып турсам да чындап эле болуп атат окшойт дептим да мен делечи. Милиция турса анан ойлонуп чындап эле окшойт деп турдум да. Ооба. Карасам Илмек шоу экен. Негизи урматтуу көрүүчүлөр, спортчуларды тамашага салуу мындай бир аз кыйыныраак да, себеби кээ бирлерин мындай сценарий түзүш да кыйын экен, себеби кээ бирлерин уруп жибереби же бир нерсе кылып жибереби деп ар кандай ой кетет экен. Бирок бүгүн ушул Симба жардам берди бизге. Симбанын жардамы менен Алтынбек мына ушундай илмегибизге ийнип отурат. Кандай мындай кийинки спортчуларга кандай деп кеңеш берет элеңиз? Спортчуларга кеңешим деле калбас. Бирок этият болсо деле түшөт да баары бир, Эмеңер өтө күчтүү экен. Түшүрөт экенсиң эми. Милиция кандай аткарды? Милиция жакшы. Жакындап чеч итти неме чыгарайын десем эле туруп кутуруп кеткен экен депчи. Баары өзүм коркуп коем байрачы. Негизинен капачылык таарыныш жок. Жок. Анткени биз ушул элге таанылган, кыргыз элин сыймыктандырган инсандарды тамашага салабыз. Ошондуктан кечирим сурайбыз. Бул албетте тамашага салдык, кыздар жардам берди, Анар эжебиз, Бакыт агабыз, Аселя, Жылдыз, Симба жана Симбанын ээлери сиздерге чоң рахмат. Эже жаман экен, ит урусуна чыгарып берейин деди. Айда жок. Уурдадың деди. Сен ами катты кеп. Урдагансың Керек болчу эле. Итке жакын меслек деп карап. Негизи барып чечип, бул жака байлап коеюн деген бир ой кеттиби негизи? Оо, алып коеюн десем, Иштейт биякта дейт. милиция брат кутуруп кетип тийбей деп атты да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинде бүгүнкү шоубуздагы жыйын аягына келип отурат. Албетте, сиздердин көрүүчүлөрдүн сунушун биз эске алабыз. Эгерде ушул инсанды тамашага салгыла деген сунуштар болсо, комментарийге жазып бизге айтсаңыздар болот. Биз ошону эске алып туруп, ошол инсандын жашоосуна ылайыкташтырып сценарий түзүп, албетте сизди тамашага салганга биз даярбыз. Ал эми бизден ушул жамаатка чоң рахмат айтабыз. Алтынбек мырзага, Бекболот сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым кыргыздын желегин желбиретип, мыкты спортчулардан болуп жүрөңүздөр. Мыкты спортчу деген статус эч качан түшпөсүн. Ийгилик каалайбыз, капачылык болбосун. Ал эми бүгүнкү Илмек шоунун алып барган мен Эмирлан Мостомбаев болдум. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Бир кол чалар болсун. Алтынбекти кол чалар менен узатып коебуз.